Ирандын революциялык сакчылар корпусу июнь айында Израиль менен болгон согуштан бери биринчи жолу ракета жана дрон арсеналын коомчулукка көрсөттү. Анда Емат жана Хорем Шахр баллистикалык ракеталары, гиперүндүү Фатах түзүмү, алдыңкы абадан коргоо радарлары жана акыркы үлгүдөгү дрондору көргөзмөгө коюлуп, аймакта чыңалуу күчөп жаткан чакта Тегеран аскердик кубатын бекемдеп жатканы тууралуу белги берүүдө. Негизги ракеталык кубат тууралуу дүйнө жүзүндө талкуу болгон кезде Иран биздин илим жана технологиябыздын кудуретин көрсөттү. Сонун сезим болду. Ракеталарды жана дрондорду көргөндөн кийин Иран чындыгында кубаттуу экенин андым. Иран мынчалык өнүккөн деп ойлогон эмес экем. Бул жердеги ракеталарды көрсө, Израиль Иранга каршы согуш ачпайт деп ишенем. Иран менен Израиль дагы бир согушка даярданып жатышкандай. Дегени менен кээ бир аналитиктер ал дароо ишке ашпайт дешет. Ошол эле учурда Газада ок атышпоо келишими алдыга жылбай, Палестинанын батыш чейектеги башка аймактарында чыңалуу күчөп баратат. Иран менен Израилдин ортосунда кайра согуш чыгышы мүмкүнбү? Жакынкы чыгышта Иран менен Израилдин ортосунда кайрадан согуш тутанышы мүмкүн деп көптөгөн адамдар кооптонуп жатышат. Анткени өзөктүк программа боюнча сүйлөшүү жүрбөй, Тегерандын уран запасын байытуусуна байланыштуу көзөмөл жана так келишим жок. Бул тууралуу Нью-Йорк Таймс гезити жазды. АКШнын президенти Дональд Трамп июндагы соккулары менен Ирандын өзөктүк программасы жок кылынганын айткан. Бирок аткаминерлер жана аналитиктер алар мунай байытылган объектилерди жетиштүү түрдө талкалай алышкан эмес деп болжошууда. Эксперттер бир топ убакыттан кийин Иран менен Израиль ортосунда кайрадан согуш башталышы мүмкүн деп эскертишти. Тегерандын 11 бомба жасоого жетиштүү байытылган уран запасы бар экени белгиленет. Ал материал бомбалоодон кийин урандылар астында жатышы мүмкүн же аны коопсуз жерге чыгарып кетиши мүмкүн. Аны менен бирге Иранда уран байытуу үчүн жаңа объект курулуп жатат. Мындан сырткары Тегеран көбүрөөк ракета чыгара баштады. Кайрадан согуш тутанса, Иран Израилге каршы бир учурда 2000 ракета учура аларын билдирди. Эгер кайрадан жаңжал чыкса, июнь айындагыдай 12 күндүн ичинде 500 ракета учуруунун ордуна алар бир эле учурда 2000 ракета учурууну көздөп жатышат. Ирандагы жапырт даярдык иштери менталитеттин өзгөргөнүн көрсөтөт. Алар эми башка карманышпайт же ойлонуп иш кылышпайт деп билдирди Иранын эл аралык каатчылык тобу долбоорунун директору Али Ваз. Иерусалим окуянын өнүгүшүнө жакындан көз салып турат. Маалыматтарга караганда, Иран жетиштүү түрдө өзөктүк дараметин калыбына келтириши мүмкүн. Кайрадан аскердик чара менен токтотуп калбаса, Тегеран бир нече айдын ичинде уранды жетиштүү түрдө байыта алышы ыктымал. Израиль ишти азырынча аягына чыгара электигин айтат. Эгер Иран өз программасын көзөмөлсүз кеңейте берсе, Израиль аны токтотуу үчүн кеч боло электе чара көрүү тууралуу ойлонууга туура келет деп эскертти АКШнын коопсуздук кызматынын мурдагы кызматкери. Америка Кошмо Штаттарындагы Улуттук коопсуздук институтунда Израилди изилдөө боюнча эксперт Бенни Сапти Иран учурда эмнеге даярдык көрүп жатканына токтолду. Иран тууралуу кеп кылганыбызда ракеталар, ок-дарылар, өзөктүк курал физикалык гана коркунуч эмес. Мындан сырткары ал дайыма мактанычта болуп эсептелет. Алар өздөрүнө же бизге кайрылып, өздөрүн же биздин дале канчалык кубаттуу экенине ишендирүүдө. Алар империя сыяктуу жана кайра күчтөнүүнү көздөп жатышат. Акыркы апталарда же балким жада калса согуш аяктагандан бери алар режим дале бар экенине өздөрүн ынандырып келишет. Алар объектилердин кубатын кайра кура алышат жана алар жеңилген жок. Эскерте кетсек, 13 июнда Израиль чабуул баштап, Ирандын өзөктүк программасына сокку урганын кабарлаган. Иран ага жооп кайтарып, Израилдин аймагына ракеталарды жаадырган. Ирандын саламаттык сактоо министрлиги бомбалоодон 627 киши каза таап, 5000 адам жараат алганын айтса, Израиль Ирандын ракеталык чабуулдарынан 28 киши мерт болгонун билдирген.